بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون آمنت بالله صدق الله العظيم. Jana Allah'a bayandap bir ayıl eylerini, misallarını. Allah'a peygamberler geldi. Biz jiberdik Allah'a eköönü, eköönü zalganга çıkarıştı. Biz bekemledik üçüncüsü menen Allah bağır aytıştı. Elbette biz silerge jibergen peygamberbiz. Alar жооп беришти, силер биз сыяктуу эле адамсыңар. Rahman eşteke düşürgen жок силерге, силер жалганчысыңар. Алар айтышты, Rabbimiz bilet, biz de elbette biz silerge verilgen peygamberbiz. Bizge болгону ачык жеткизип коюу гана милдетибиз. Алар айтышты, elbette biz силерден жаман нерселердин нишанын сезип жатабыз. Эгер токтотпосоңор, силер ташбаран кылабыз. Жана биз силерди каттуу азапка тартабыз.
Алар айтышты пайгамбарлар, бул жамандык нишаны өзүңөрдөн эгер эстесеңер, балким силер четтен чыккан коомсуңар. Ошондо шаардын четинен бир адам чуркап келип айтты: "Эй коомум, бул пайгамбарларды ээрчигиле, ушундай заттарды ээрчигиле. Алар силерден акы сурабайт, алар туура жолдо. Мага эмне болду? Жаратканга ибадат кылбаймын. Баарыңар ага барасыңар. Алланы таштап башка кудайларды кудай кылып алайынбы? Эгер Рахман бир жамандык кааласа, алар мага шафаат кылыша албайт жана мени куткара алыша албайт. Албетте анда мен ачык адашуудамын. Эми албетте мен Раббиңерге иман келтирдим. Уккула." Ага айтылды, бейишке кирген. Айтты: "Аттиң коомум билгенде эде Раббим мени кечиргенини жана мени икрам кылганын." Анын коомуга асмандан бир аскерлер түшүргөн жокпуз. Биз түшүрүүчүлөр эмеспиз. Болгону бир катуу добуш үн болду. Ошол замат алар өчүп өлүп калышты. Эй аттиң бендилерге, качан аларга пайгамбар келсе, аны сылдыңдашты. Алар көрүшпөйбү? Буга чейин көптөгөн коомдорду биз талкалаганбыз, эми алар кайтып келишпейт. Алардын баардыгы биздин алдыбызга алып келип, азыр алып келинет. Ясин сүрөсүнүн 13-аятынан тартып 32-аятка чейинки аяттар. Өткөн сабакта Ясин сүрөсүн айтканбыз, бул сүрө Макки сүрөлөргө кирет. Мекке доорундагы ортосунда түшкөн сүрөлөрдүн бирөөсү. 85 сүрө Макки болсо, ошонун 45-46 түшкөн түшүү тартибиндеги сүрөлөрдүн бирөөсү Макки сүрө. Ошон үчүн мында Макки доордогу негизги мазмундарды камтыйт: таухид, рисалат, ахирет. Биз өткөн сабакта рисалатты баяндап атканбыз. Ошол рисалаттын уландысыны Аллах субханаху ва таала кайрадан баяндап атат. Мына ушул 13-аяттан. Ал аятта: "Вадриб лахум масалан асхабал кария." Аларга асхабул кария, айыл ээлеринин мисалдарыны, болгон окуяларını айтып бергин. Изжа ахл мурсалун. Аларга пайгамбарлар келди. Из арсална илейхи муснейн. Аларга экини жибердик. Экөөнү жалганга чыгаргандан кийин фааззазна бисалис. Үчүнчүсү менен аларды дагы бекемдедик. Ва калу инна илейкум мурсалун. Биз силерге жиберилген пайгамбарбыз деди. Бул вазриб лахум масалан асхабал кария. Асхабал кариядан мурат ким, кайсы элдер? Муфассириндердин бүт баардыгы айтат, бул Антакиядагы элдер. Антакия деген шаар бар, азыр деле бар. Ошол Антакиядагы элге келген пайгамбарлардын окуясыны Аллах субханаху ва таала Куранда баяндап атат. Бул окуя болгон окуя, хакыйкат. Жөн эле мисал катары эмес, хакыйкат болгон нерсе. Мына ошону Аллах субханаху ва таала Курейш кафирларга айтып атат. Жакын деле болгон окуя бар, силер кабарыңар бар, билбесеңер билип алгыла. Алардын пайгамбарларга ишенбей инкар кылды эле. Аллах субханаху ва таала алардын баарын талкалап жок кылды. Ошолорду жок кылган сыяктуу силерге дагы Аллах таала талкалап жок кылып коет деген аятты Аллах таала эскертип атат. Мына ошону Аллах таала айтат: "Вадриб лахум масалан асхабал кария." Аларга асхабул кария, ошол айылдын ээлеринин болгон окуясыны баяндап бергин. Изжахил мурсалун деп Аллах таала айтып атат. Муфассириндер бул асхабул карияны жумхур муфассириндер Антакия дейт, Антакияда болгон окуя дейт. Кээ бир муфассириндер башка жакта болгон болушу мүмкүн дейт. Кыскасы Кур'ан-ы Каримде ачык айтылган эмес. Кээ бир нерселерди Кур'ан-ы Карим ачык айтпайт. Кайерде болгон тарыхыны башкасына ачык айтпайт, мисал катары айтып кетет. Бизге аны ачык кайерде болгону шарт билиш шарт эмес. Ушундай нерсе болгон, иман келтиребиз жетерлик. Абхиму ма абхамахумуллах. Аллах таала мубхам кылган болсо, аны мубхам бойдон таштап коюлат. Бул эреже. Бирок ошол учурда болсо дагы муфассириндер, кээ бир муфассириндер изилдеп отуруп, бул ушул Шам тарафтагы Антакия деген шаар болгон дейт. Шамда, ошо Шамдын шимал тарафындагы шаар дейт. Ал вакытта Исаилардын доору болгон. Иса алейхиссаламдын доору болгон. Иса алейхиссаламдын доорунда
3-4 чоң шаарлар болгон. Ошонун бирөөсү Антакия, бирөөсү Кудус мечити, бирөөсү Рум, Рум, Кудус, Искандария, Антакия. Булар Исаилердин борбор болуп турган. Ошол жерде Иса алейхисаламга иман келтиргендердин демеси жамааттары көп болгон жерлер болгон. Аларга дагы пайгамбарлар келгенде, алар да кутуруп, четтен чыккандан кийин Аллах азап берип жок кылган. Антакиядагы аябай кооз жер, өтө чырайлуу, суулары таттуу, жашай турган жерлердин бирөөсү. Негизи эле Шам мамлекети бүт бардыгы эле Алланын берекет жааган жерлер. Ошонун бирөөсү Антакия болчу. Анан булар пайгамбарларды жалганга чыгарып, пайгамбарларды кабыл кылбагандан кийин Аллах субханаху ва таала болгону бир үн менен ин канат илла сайхата вахида. Бир эле үн Жабраил алейхиссалам бир эле бакырганда бүт бардыгы жан берип өлүп кеткен. Кулактары жарылып, кандары агып, ошо менен бир үн менен Аллах таалам талкалап койгон. Мына ушул окуяны Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде баяндап атат. Карасаңар Кур'анда айтып атат Аллахым: "Вадриб лахум масалан асхабал кария." Аларга асхабул кариялардын мисалын жакшылап баяндап бергин. Изжаахал мурсалун. Аларга пайгамбар келди. Из арсална илейхи мусней. Аларга иснейн экинчи бердик. Факаззабухума. Экөөнү жалганчы деп жалганга чыгарып койгондон кийин фааззазна бисалис. Üçüncüsünü alып kelip alardın belini bekemledik. Fakalu inna ileykum mursalun. Alar kelip bardığı elbette biz sizlerge jiberigen peygamberimiz da aytıştı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim peygamberimize şeyinki peygamberlerin doğrunda birle uçurda 2'den 3'ten 4'ten peygamber gelebergen. İsa aleyhissalam doğrundadır, oşonda bolgon. İsa aleyhissalam peygamber, Bani İsrail'in peygamberleri bolgon. Aga çeyindele Musa aleyhissalam doğrunda bolgon. Musa aleyhissalam, Harun aleyhissalam köbü bir doğruda peygamber. Çünkü bir doğruda bir neçe peygamber bolgon. Gerek bolsa Bani İsrail'in her bir ayılına Allah Taala peygamber jiberigen uçurlar bolgon. Her bir ayılına özünçe peygamber jiberigen uçurlar bolgon. Oşonu aytıp atat, biz 2'den jiberdik alardı. 2'den jibersek жалганчы degenden keyin Allah subhanahu wa taala ne kıldık? Üçüncüsünü koşup jiberdik deydi. Üçüncüsünü koşup alardı bekemledik deydi. Demek oşol doğrularda bir emes 2'den 3'ten kılıp Allah Taala peygamber jibergen. Aleyhi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah Taala жалгыз özün jibergen. Жалгыз zat rahmeten lil alamin. Жалпыл dünyöge rahmet. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem asmandağı ay siyahtı. Жалгыз ay bolop, başka iştike gereki jok. Oşol ay siyahtı, asmandağı yıldız siyahtı, жалгыз özünün nuru, özünün hidayatı, al kişinin özünün tarbiyası yeterlilik. Oşol kıyamatga çeyin jetet. Oşonun için Allah subhanahu wa taala en süyüktü peygamberini en ahırında alıp geldi. Жалгыз alıp geldi. Kıyamatga çeyin anın talimi jüret. Başka peygamberlerde 2'den 3'ten jibergen, möhnötte çektelgen, eli de çektelgen. Oşol koomu eli çektelgen, oşonun başkaga Allah davat kılgan emes, davat iştegen emes alemi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'deki jalpı ümmet verilgen. Oşonu şurada aytып Allah Taala fa'azzazna bisalisin faqalu inna ileykum mursalun. Biz Allah'a ne kıldık deyip üçüncüsünü koşup jiberdik. Allah bekemde Allah aytıştı biz albatta sana biz sizlerge jiberigen peygamber dedi. Mursalun degenden bilinet bu peygamber bolgan. Mufassirinler ular peygamber bolgan bu İsa aleyhissalam'dan havariler bolganmı degen iki kıldı fikirler aytışat. Kebir mufassirinler bular havari bolgan deydi. Havari degeni İsa aleyhissalam'dan jardamçıları, peygamber sahabalары. Peygamberimizin nimelerini, jardamçılarını ashab, sahaba dep aytıladi. İsa aleyhissalam'daki havari de aytıladi. Men ansari ilallah qalal havariyun nahnu ansarullah. Kur'an'da aytadi. Men ansari ilallah qalal havariyun nahnu ansarullah. Biz Allah'ın yardımcısıyız degenden bilinet. Demek Allah havariler bolgan deydi. Kebir mufassirinler İsa aleyhissalam taraftan jiberilgen adamlar bolgan deydi. Biroq jumhur mufassirinlerin köpçülüğü aytadi bu Allah'ın taraftan jiberilgen ele Bani İsrail peygamberler bolgan deydi. İki kıldı fikir mufassirinlerin iki kıldı fikri var. İnna ileykum mursalun qalu ma entum illa beşerun misluna. Emi bunlar kelip biz peygamberbiz dese ar daim kavmның жообу силер биз сыяктуу пайгамбарсыңар, биз сыяктуу адамсыңар деген жооп болгон. Qalu ma entum illa beşerun misluna.
Biz siyahtısınlar. Sizler özgöçölüğünüz yok. Sizler peygamber emessiniz. Ve ma anzar-rahmanu min şey'in antum illa tekzibun. Rahman eşteke düşürgen emes. Bolğonu sizler jalgançısınlar degen söz menen kütüp algan. Ar daim kowumdun düşüne albagandygy, bular peygamber degende, bulardın zehninde, oyunda peygamber jebegen, içbegen bir ferişte boluş gerek degen. Günah kılbagan, günah kılbayt, oturat, jebeyt, nafsy jok, şahwaty jok bir mahluk boluş gerek degen düşünüp bolgan. Azırga çeyin şunu düşünüp keledi elder peygamberler yok. Allah subhanahu wa taala adam zatını jebe jaratkandan keyin adam zatına özüge okşogon adamды peygamber kılıp jiberet. Al adam bir-birini düşünöt. Bir-birinin tabiatını bilet, bir-birinin жақсы düşünöt. Ferişte men insan, adam balası ököbü bir-birini düşüne albayt. Al jaralgan nur, bul toprak ököbü bir-birinin tabiatını, hakikatını, takazalaryny, talaplarını düşüne albayt. Oşonun üçün Allah subhanahu wa taala hiç kaçan peygamberlerdi ferişte jibergen emes. Ferişte degen mahluk bar, jibergen emes. Sen al kelse dagıl aytat. Sen feriştesin, jebeysin, içbeysin, uy bulan jok, başkaң jok. Sen başka mahluksun. Biz андай emesbiz, tamakka muhtajбыз, kiyipke muhtajбыз, suwukta üşüйбүз, жайында чыгып кетебиz, ayal balачкага muhtajбыз деп каршы чыгат эле. Кайда ошол сөз чыгат? Ошонун үчүн Allah subhanahu wa taala peygamber жиберген. Болгондой дагы инсандардан жиберген. İnsanların içinden peygamberlik tandap algan. Elbette Allah'ın kudreti, Allah subhanahu wa taala peygamberlikte ihtiyarı tandap alat. Kebir nesi kesip kılıp alınat. Adam kesip kılıp hareket kılıp getilet. Kebir nesini kesip kılınmaydı. Allah Teala'nın özü beret. Peygamberlerde Allah Teala'nın özü tanıgan. İştebahum, vastafahum. Allah'ın özü tandap algan. Al kesipten bir yerde kereşesi yok. Ette kesipten başka bir gereği yok. Bolgonu adam ne oldu? Allah özü tanıgan. Alar en жақсы insanlar, en жақсы mıqtı insanlar, alar günah kılbayt, masum insanlardı. Allah'ın özü tandap algan peygamberler. Oşol peygamberler kelip, jırtkıç bolup ketken, japay bolup ketken adamlarga hakikatты, çındıkты düşündürüp Allah tanıştırgan kelgen. Kelgendele alarga ne kılgan? Bolgon etirazı ma antum illa basharun misluna bolgon oşol. Sizler biz siyahtı adamsınlar, sizlerde hiçbir nese yok, Rahman sizlerge işlerge düşürgen yok, jalgançısınlar dep ne kılgan? Ar daim söz menen peygamberler chetke kagaşkan. Ya Rab, qalu rabbuna ya'lemu inna ilaykum lamursalun. Peygamberlerin jolu uşul. Jolu var demiş ne bolgan? Peygamber Allah'a tegelgen emes. Peygamberden talimi, Resulullah'lardan peygamberlerin talimi uşul, jindige tegel jindi bolboyt. Uruşsa uruşpayt, sövüşse sövüşpeyt. Allar bulardı kargayt, akarat kılat, jamandayt, şıldıngdayt, ne kılsa kılat, biroq alar ne kılat? Жооп бергенде акылдын негизинде, адилеттүүлүктүн негизинде чындыкты гана айтат. Аларды бир не кылып айыптабайт, аларды жамандабайт, шылдыңдабайт. Карасаңар, "Qalу Rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun." Алар айтышты, Rabbus албетте билет. Bizi жиберген Rabb Allah subhanahu wa taala сөзсүз билет. Inna ilaykum lamursalun. Albatta biz sizlarga жиберген пайгамбарыбыз. Sizler işenbesingler işenbeyle koygula, bizi жиберген zat Allah bilet. Biz çınığı Allah'tın paygambarыбыз dep ne kılışkan? Etiraf kılışkan aytışat. Anan وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Jana Allah aytışkan, bolğonu bizdin işimiz açık yetkizip koyu. Balagul mubin açık. Peygamberden işi yetkizip koyu. Hidayetke salu Allah'ın işi. Çünkü bu işler bölüngen. Yetkizü peygamberlerin işi. Hidayet kalıp geliyor Allah'ın işi. İnneke la tahdi men ahbabte velakinne Allah yehdi men yeşâ. Onun için peygamberler bolğonu hakikatni görsötöt, tuğra joldu görsötöt, ak joldu görsötöt. Alemi oşol hakikatga alıp geliyor, o kirgizip koyu. Bu kimnin işi? Allah subhanahu wa ta'ala'nın işi. Onun için Allah'a şükür kılış gerek. Allah Teala bizge tawfik berip şu yerde oturabız. Kur'an okutabız, başka kılıp oturabız. Allah'ım tawfik bergende bir sekund otura almayısın gitti. Allah'ın uyuydu. Yüreğine bir neke salıp koyut, gıcalatçılık. Çıkıp getesin gitip kılasın. Uşul yerde okup, uşul yerde oturup Allah'ına kabul kılıp oturabız da demek bu bizim kesibimiz emas. Bu Allah subhanahu wa ta'ala'nın bergen şükürü, nimeti. Onun için Allah'a şükür kılış gerek. Bu Allah Teala'nın özü göçü bizge bergen tawfiki. Mana oşunu aytып atat. "Ve ma aleyna illa'l balagul mubin." Emek bular ne kıldı? Joğu jok.
Жок болгондон кийин ар дайым кафырлардын нesi адаты алар эмне кылат? Асылат. Сага асылат, сага башкага асылат, пайгамбарга асылат, аны каратылат, жаман сөздөр менен урушат. Булар дагы ошол тариканы ыктыяр кылып атат. Мына ошону айтып атат. Qalу инна татайяруна бикум. Көрдүңөрбү? Татайяруна бикум. Алар айтышты кафырлар, албетте биз татайяруна бикум. Силерден жамандык нишандарды билип сезип атабыз. Biz sizlerden bir nuhsatты, yoksa sizlerden bir jaman kesepetlerdi sezip atabız, bilip atabız. La illem tantahu. Eğer sizler uşul kılgan işinleri toktatbosaňar, dawatyňardy, işinleri toktatbosaňar, lanarjumannakum. Albatta biz sizlerden ne kılabız? Taş baran kılabız. Taş menen urabız. Wa la yamassannakum minna azabun alim. Jana bizim taraftan sizlerge kattуу azaplarga düşer olasыңар, kattуу azaplarga kelip kavlasыңар деген söz menen korkutuştu. Demek bular bolgonu korkutu, ürkütü jolu menen gana peygamberlerge жооп берген. Hakikat жок. Себеби ilimdin negizindesi ilim жок. Hidayat жок, başka жок болгондон кийин ал жапайы тарика, эски тарика, жахалат тарика не коркуту, ürkütü menen анан не кылат? Өздөрүн да куткарганга аракет кылат, башкасын дагы куткарганга аракет кылат. Булар ушул тариканы ыктыяр кылды дагы. Qalу эдеде биз татайярна бикум. Силер келип бизге жамандык келди деди. Татайяра деген сөз тайырдан алынган. Тайыр деген куш. Негизи арабтарда кушту учурган. Мисалы кабутарды учурган, кушту учуруп, оң жакка учса жолун болот, сол жакка учса жолун болбойт деген түшүнүк болгон. Ошол сөздөн татайярна деген сөз чыккан. Түшүнүңөрбү? Яни силер келгенден кийин биздин айылга, биздин жерибизге жамандыктар келе баштады. Жаман нишандарды биз сезип калдык. Силер жакшы адамдар эмессиңер деген сөздөр айтышты. Subhanallah. Kur'an-ı Kerim'de aytat ki ayetlerde "Qalu ta'irukum ma'akum in zukkirtum" deydi. Eğer bilseňer al jamandyk özüňөр kesepetiňerden bizde neşte dese jok dep жооп berет. Yani alar ne kıldı? Siler kelgenden beri jamandyk boldu dedi. Al jamandyk ne dese oşol peygamberler kelgen учурда doğurdu. Oşol jerlerde açkaçılık bolgan. Kahk bolgan. Jamır jabay, su jok, elder açkaçılыкta kıynalıp, malдар da barda kıyналган учур bolgan. Çöp çıkpay, bardygy kүйüp ketip, kıjalat bolup oturgan doğru bolgan. Oşol kıyınçılık, açkaçılık silerдин kesepetiňerden boldu. Siler arkılуу boldu degen bular түшүнүктү айтып atat. Түшүnүңөрбү? Qalу inna tatayyarna bikum. Alar aytıştı, bizge oşul jamandyktар silerden keldi. Eger siler bunu tigi basaňar, lanarjumannakum. Silerdi me kılabız? Taşbaran kılabız. Jana silerdi kattуу azaptaýbız dedi. Qalu ta'irukum ma'akum in zukkirtum. Peygamberler cevap verdi. Al jamandyktар, al jamandyk nişandar özüňörden kelip atat. Al özüňörden kesepetiňer, eger siler bilseňer dedi. Yani peygamberler kese Allah'ın berekesi cahit, jakşılık kelet, tinçlik kelet, rahmatı cahit. Al degi jamandyk kelbeyt. Belkim jamandyk bul kesepet özüňörden amalyňa sebepti. Oşol özüňörden küfür iman keltirmegeniňe sebepti, şirkiňe sebepti. Buzukuluk, uyatsızlık, jamandyk, zulüm, uşul jamandyktın büt bardığın kesepetdi özüňör başkalara kelip atat. Oşol jamandyktın sebebiden silerge uşunday ahwal keldi. Biz arkılуу emes dep жооп берip atat. Düşünüňörбү? Jakşı adamdın inşallah jakşylygy da paydasy gana bolat, şarafaty, jakşynyň şarafaty deyip, jamanyň kesepeti bolat. Jamandan kesepet bolboýt, jakşydan kesepet bolboýt. Jaman jakşynyň har daim şarafaty bolat. Jaman adamnyň kesepeti bolat. Oşoň üçin Kur'anda aýtyp atat: "Qalu ta'irukum ma'akum." Bul ta'ir, bul jamandyk, bul jaman nişan, diýorsam kesepet, jamandyk özüňөр menen çogu. Özüňörden amalyňar, etikatyňar toora emes, şirk, muktala, butga sıyınganyňar, uyatsızlyk, zulüm kılganyňar, uşular sebepli bolup atat. In zukkirtum bel antum qawmun musrifun. Belkim siler çetten çık ketken, çetten çykkan elsiňer dedi. Ýani Hudaýdy tanybagan, ne buzulgan, çetten çykkan el bolduňar dedi. Oşol çetten çykkanyňar üçin, Hudaýdy tanybagaňar üçin Allah Taala silerdi ne kıldı? Uşuntup jazaladı. Al jamandyk biz taraftan kelgen jok dedi. Anday degenden keyin eme ne oldu? Kowum menen peygamberдің ortasında ne oldu? Sözler boldu, söz boldu, dawat boldu, alar жооп kıldı. Ana ошол учурда ne oldu? Vaja'a min aqsal medineti raculun yas'a.
Ошол учурда айылдын четинен bir adam çurkap geldi deydi. Kâle ya kavmi ittebi'ul murselin. Kelip aytты, kavmum, mına uşul peygamberlardı erçigile dep bir adam çurkap geldi deydi Kur'an'da. Yani peygamberler geldi, davat kıldı, çakırdı. Alar menen ne oldu? Kelişbey kaldı. Jaman sözler aytты peygamberlardı. Öldürgөнгө чейин барып калгандан кийин ушул сөздү айылдын Мадинеде ота шаар болгон бул. Антакия чоң шаар болгон. Шаардын четинен bir adam çurkap geldi. Yasa, çurkаган бойдон келди. Ya kavmi ittebi'ul murselin деп. Бул рajul kim? Büyük bazı mufassirinler aytat, rajuldan murad bul Habibun Najjar. Habib деген bir adam болгон, Najjar degeni bul usta болгон. Habibun Najjar ушул Kur'anda kelgen kişi. Jumhur mufassirinlerin büyük bardыгы ушинтип айтышат. Demek bul Habibun Najjar деген adam болгон. Bul adam kim болгон? Bul adam ушул коомдо жашаган, элде жашаган адам болгон. Başında bul dagы эл менен кошо бутпарас болгон. Butparas bolup butка sыйынып жүрүp, анан баягы эки пайгамбар келбеди ушул айылга. Ушул эки пайгамбар келгенде бул адам жолугуп Habibun Najjarга алар дават кылышкан. Дават кылганда бул адам не кылган? Булардын даватын кабыл кыла баштаган. Анан bir шарт койгон. Шарты эмне болгон? Айткан, мен неме денесиде баягындай пеш оорусу акып кетет го, агап кетет. Пеш оорусу менен ооруйт экен, ушундай оору менен ооруймун. Эгер ушул оору жоголсо, мен силерге иман келтирем дейт. Дегенде пайгамбарлар айтат, оорууну да шифаны да Алла берет. Биз Аллага дуа кылабыз, Алла шифа берет. Десе, Habib Najjar айтат, мен 70 жылдан бери бут көрсөтүп ушуга келип сыйынамын, дуа кыламын, эч жардам болгон жок дейт. Сенин Кудайың жардам берсе берсин дейт. Анан алар дуа кылат. Дуа кылгандан кийин Аллах субханаху ва таала дуаларын кабыл кылып, ошол заматта эле баягы териси жакшы болуп калат. Жакшы болуп, айыгып калат. Айыгып калгандан кийин бул адам мусулман болуп, иман келтирип, ошол шаардын четинде, элден алысыраак жерде жашайт. Усталык кылып, пешенетери кылып, кесип кылып, ошо менен курсагын багып жүргөн адам болот. Анан пайгамбарлар бияка келип, элге барып, жамаатка барып дават кылганда, алар булар пайгамбарларга жаман ниет кылып өлтүрөбүз деген кабар келип калганда, ошону угуп калып чуркап келет. Түшүнүңөрбү? Ошону угуп калып чуркап келет. Буга тийбегиле, булар алтын адамдар. Булар эң жакшы инсандар, буларга тийбегиле. Силерден акыл сурабаса, бирдеке сурабаса, туура жолдо болсо, буларды ээрчиби анан кимди ээрчисиңер деп, ошол адам буларды эмне кылат? Динге чакырат. Мына ушул акыбалда Аллах субханаху ва таала сүрөттөп атат. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. Madina'nın, şaardın sırtından bir adam çurkap geldi. Ya kavmi ittebi'ul murselin. Gelip aytıştı, ey benim elim, kavmum, peygamberler erişigile. İttebi'u men la yes'alukum ecrah ve hum muhtedun. Jana erişigile uşunday zatlardı, adamdardı, Allah silerden akı surabaydı. Kılgan işine, davatına akı surabaydı. Ve hum muhtedun. Allah tuğra jolda. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذ۪ي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Özü de davat olutat, biroq özünün davası acayip bir üslupta olutat. وَمَا لِيَ degan söz. Mağa ne oldu? La a'budu. Sıyınbayımın اَلَّذ۪ي فَطَرَنِي. Jaratkan zatqa. Özü aytып atat, kitap kılıp, mağa emne olgon deyt, menin jaratkan zatqa men sıyınbayımın. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Siler dağa barasыңар деп atat. Yani usluptu ne kıldı? Sözdü, kalamdı, özünden alıp durup, keyin muhatapqa köz verip atat. Yani negezi, silerdi da Kuday jarattı, nege Kudayga sıyınbayсыңар деген söz aytkan жок. Түшүнүңөрбү? Маған не oldu? Мен жараткан зат болсо ага сыйынбаймын деп туруп, өз аркылуу тигилерге дагы эмне кылат? Киная аркылуу дават жеткизип атат. Yani аларга каттуу тийбесин деп, аларга жумшак мамиле кылыш үчүн айтып атат. Мага эмне болду? Мени Аллах жаратты, аны таштап башкага сыйынайын. Силер дагы барасыңар ва илейхи туржаун. Yani силер дагы Аллага сыйынгыла, Аллага ишенгиле, Алладан башка бара турган жок деген тартипти ыктыяр кылды. Анан аттахизу мин дунихи алиха. Экинчи тарикасы эмне Кудайды таштап башка Кудайды алып алайынбы дейт. Эми Кудай жараткан таштап мен башка бутту Кудай кылып алайынбы? И юриднур рахман би зуррин. Эгер Рахман мага бир жамандыкты кааласа, ла тугни анни шафаатухум шай'a. Баягы буттардын мага эч бир шафааты жок.
Буттар мага эч бир пайда бере албайт. Буттар мени колдой албайт. Вала юнқизун. Алар мени куткара албайт. Раббим эгерде мага бир азап берем десе, ал буттарыңар шафаат да кыла албайт, колдоо да көрсөтө албайт, алар мени куткара албайт. Эми колдобогон, шафаат кыла албаган, куткара албаган буттарга мен сыйынып эмне кыламын? Андан көрү мени жараткан затка сыйынайын. Ошол менин Раббим деп уларга дават кылды. Түшүнүңөрбү? Демек эмне кылды? Бул жерде даваттын усулубу да алардын буттары эчтекеге пайдасы жок, пайда бербей турган экендигини анык көрсөтүп кетти. Демек пайда берүүчү зат бир гана Аллах субханаху ва таала. Андан башка эч бир нерсе, тоо-таш, бут эчтеке кеспейт. Ошону айтып кетти. Чырайлуу жол менен эгер Ар-Рахман мага бир жамандык каалаган болсо, ла тугни анни шафаатухум шай'a. Алар шафаат кыла албайт мага. Вала юнқизун. Алар азаптан да мени куткара албайт. Инни идан лафи залалин мубин. Эгер мен ушундай болуп калсам, Кудайды таштап, ушундай бир пайдасы жок бутка ташка сыйынып калсам, анда мен ачык адашуудамын дейт. Ачык адашуудамын дейт. Өзүнүн колу менен жасап, анан бут кылып ошого сыйынган бул эң чоң акмактык. Ал бир жамадат болсо, наватат да эмес, башка да эмес, жамадат. Анан аны өзүң эмне кыласың? Колу менен жасайсың. Анан алдыңан коюп алып, Кудайды сыйынасың. Айтат, bundan өткөн акмакчылык жок. Инни идан лафи залалин мубин. Көрдүңөрбү? Инни метакид ламет такид. Албетте сөзсүз анда мен ачык адашуудамын деген сөз. Ачык адашкан кол мен боламын деди. Эми эч бир пайда бербеген колум менен жасап алып, ошого сыйынгандык бул эң чоң акмактык. Анда эң чоң акмак мен боламын деди. Эми булардын буттарынын туура эмес экендигини, ал батыл экендигини, ал эчтеке пайда бербегенини баяндагандан кийин эми өзүнүн этикадын айтып атат. Өзү ким экенин айтып атат? Инни аманту би раббикум фасмаун. Көрдүңөрбү? Эми угуп койгула. Мен Раббиңерге, силердин Раббиңерге, мен өзүмдүн Раббиме ыйман келтирдим. Фасмаун эшикиле деди. Силер бутуңар эчтеке пайда кылбайт. Угуп койгула, мен мусулманмын. Ушулар дават кылып келгенде биринчилерден болуп мен ыйман кабыл алганмын. Мен силердин жана менин Раббим болгон Аллахка ыйман келтиргенмин деди. Инни аманту би раббикум фасмаун. Негыла мен Раббиңердин тарафтан берилген, Раббиңерге ыйман келтиргенмин. Ошол жаратуучу зат, ошол менин Аллахым, ошол Кудай, эми уккула мен мусулманмын деди. Кыйла духулил жанна. Эми инни аманту би раббикум фасмаун дегенден кийин эле Куранда айтат, ага айтылганда бейишке киргин деп. Этте маселе не болуп кетти. Мен мусулманмын дегенден кийин ал жердеги адамдар баары чогулуп туруп, аны өлтүрүп салышат. Шахид кылып коюшат. Түшүнүңөрбү? Ал не көрө албаслык кылып, жакшы инсанды не кылышты? Баардык ортодо уруп, токмоктоп, өлтүрүп салышат. Шахид кылышат. Ошон үчүн ал жерде аны айткан Алла Таалам кыйла духулил жанна деп атат. Алар өлтүрүлдү деп атат. Бирок Алла Таалам айтып атат, ага айтылынды фериштелер аркылуу удхулил жанна. Бейишке киргенде. Шахид болдуң, не бейишке киресиң деп. Бул эми өлгөндөн кийин иншалла бейишке кирет. Барзакта болсо дагы Алла Таалам бейиштин неаматтарын ага берип турулат. Сен бактылуу болдуң, сен бейишке кирдиң деди. Инни кыйла духулил жанна qala ya layta qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Бул адайб инсан болгон, өлгөндөн кийин дагы дават кылган. Өлүп кеткенден кийин дагы дават кылган инсан болгон. Карасаңар, кыйла духулил жанна qala ya layta qawmi ya'lamun. Бейишке киргин десе, ошондой айтып атат, аттиң коомум мени билгенде эле. Нени билгенде? Bima ghafara li rabbi. Rabbim meni kechirgenini, wa ja'alani minal mukramin, meni ikram kılganını, beiş menен sıylaganını, urmattaganını koomum bilgende эле аларда хидayatка келет эле деп, ошол убакытта дагы не кылып атат? Алам барзакта болсо дагы аттин кылып атат. Мына ушуну Аллах субханаху таала баяндап атат. Ал ушундай инсан аны шахид кылды, коом өлтүрүп салды, алар аркасынан каргаган жок, аларга баддуа кылган жок, жамандык кылган жок. Көрдүңөрбү? Болгону эмне деп атат? Аттин коомум билгенде деди. Allahumma gafir qawmi fe innahum la ya'lamun деген аятта келет. Алла коомумду кечирген, алар билбейт деген аяттар да бар. Ошон үчүн айтып атат. Qala ya layta qawmi ya'lamun. Аттин коомум Алланын мага кылган мамилесини
кечиргенини, икрамдарын билгенде, булар мындай кылбайт эле. Булар дагы мага окшоп мусулман болот эле деп эмне кылды? Аттин кылды. Эми пайгамбарлар келди, пайгамбарды тааныган адамдар келип, аларды колдоо берди. Чыныгы пайгамбар буларга тийбегиле десе дагы бул коом эмне кылган жок, уккан жок. Адам четтен чыккандан кийин, көзүнө май баскандан кийин акыйкатты көрбөгөндө ушинтип калат. Ага эчтеке көрүнбөй калат. Эми бул эми адамдын бузулуп жеткен чоң чеги болот. Эми ал жагына эчтеке кереги жок. Ал жагына бир гана Алланын тарикасы азап. Азап. Ушуга чейин эскертти, көзүн ачты, түшүндүрдү, түшүнбөдүбү? Эми Аллах Таала эмне кылат? Мөлөт берди. Эми кала болбосо азап келет. Мына ушул азап келген учурда Аллах Таала баяндап атат: "Ва ма анзална ала каумихи мин бa'дихи мин жундун минас сама." Эми Аллах айтат, биз алардан кийин асмандан бир фериштелерди түшүргөн жокпуз дейт. "Ва ма кунна мунзилин." Түшүрүшкө кажети жок дейт. "Ин канат илла сайхата вахида фа изахум хамидун." Болгону бир эле бакырык, бир үн, ошо менен эмне кылдык? Бүт баарына талкаладык дейт. Эми Аллах Субхана Таала баяндап атат, биз бул коомду жок кылыш үчүн асмандагы чоң фериштелерди, башкаларды алып келиштин зарылчылыгы жок деп атат. Түшүнүңөрбү? "Ва ма анзална ала каумихи мин бa'дихи мин жундун минас сама. Ва ма кунна мунзилин." Эмнеге? Себеби Аллах Таала эмне кылат? Кадыр зат. Жердеги маклукту жерде эле азаптап коет. Каласа суу менен, каласа чөктүрүп берет, каласа жер жутуп алат, каласа жер титирейт, каласа таштатырып коет, башка кылат. Аллах айтып атат, ал коом кыйын коом эмес, аларга биз асмандан бир жамаатты, фериштелердин азап жамаатын түшүрүштүн кажети жок. Болгондо дагы бир эле нерсе болду. "Ин канат илла сайхата вахида." Сайха үн айтылат. Жабир алейхисаламдын үнү илла вахида, бир эле үн. Ал кандай болот? Антакия мындай кыла болгон. Кыланын ичиндеги неме болгон? Бир шаар болгон. Илгеги шаарлар бүт бардыгы дубал менен тосулган. Төрт тарафы. Баары көрсөңөр керек, эски бар бүт ушундай болгон. Чоң дарвазасы болгон. Ошонун ичине кирген, кеч жаап салган. Эти менен ачкан. Ушундай болгон. Бүт шаардын тартиби. Болгону Жабир алейхисалам келип туруп, ошол неме шаардын ортосуна келип туруп, дарвазасына бир жолу Аллах кандай кылган болсо, ошол Аллахтын бир үнү, бир азап үндү бакырган, ошол үнгө чыдабастан булар не болгон? Өлүп калган. Таш жадырып, суу түшүрүп, же бир башка азап кылган эмес Аллах Таала. Болгону ин канат илла сайхата вахида. Болгону бир эле жолу эмне кылды Аллах Таала? Каттуу үн берди, азап үнүнө. Ошол азап үн чыккандан кийин, ошол үндүн негизинде алар не болду? Фа изахум хамидун. Алар өчүп калды дейт. Хамада деген сөз, өчүп калды деген сөз. Жанып турган чыракты десең өчүп калат го, ошол сөз колдонуңөрбү? Буга чейин булар жанып жүргөн, кыйын болуп жүргөн, эми алар эмне кылды? Өчүп калды. Чырагын өчүрүп койду Аллах Таала. Эми өчүргөндө дагы ошол шаар боюнча бүт бардыгыны чырагын өчүрүп койду. Түшүнүңөрбү? Яны чырак дегенде бетте өзүнүн жашоосуну өзүн өчүрдү. Фа изахум хамидун дегенде инсандын ичинде эмне болот? Инсанда газ болот. Анда инсандын ичиндеги от болот. Ичинде адамда. Ошол неме менен биз жашайбыз. Ошол бизге эмне кылат? Жашоого түрткү берет. Ошол адамдын ичиндеги отту, ичиндеги немени Аллах Таала өчүрүп салды деп атат. Түшүнүңөрбү? Чырак жанып турган шам чыракты десең өчүп калгандай эле дегенде Жибрил алейхиссалам ошол мен деген кыйынмын деген бүт махлукту Антакия шаарынан бүт барын Аллах Таала заматта не кылды? Өчүрүп салды. Көрдүңөрбү? Кур'ан деген сөз истемал кылат. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. Аларга болгону бир эле үн чыкты дейт. Бир эле үн менен алардын жашоосун өчүрүп салдык дейт. Жашоосун өчүрүп салдык, бардыгын талкалап жок кылдык. Я хасарatan алал ибад. Аллах айтат: "Эй аттиң, мендерге өтө аттиң, өкүнүч" дейт. Мендерге өтө таң калыш, өкүнүчтөр бар. Ма я'тихим мир расул илля кану бихи ястахзиун. Аларга канча пайгамбар келсе, анын бардыгын шылдыңдайт. Алардын бардыгын шылдыңдап жаман көрүшөт. Ошон үчүн өтө өкүнүчтүү дейт инсандарга.
Өтө өкүнүчтүү. Яни бул баягы үмүт кылган өкүнүч айтып атат. Буларга үмүт кылабыз, жакшылык болсун, жакшылык болсун. Жакшылык болсо булардын акыбалы өтө кыйын, өтө өкүнүчтүү. Аларга канча пайгамбар келсе бардыгын шылдыңдап, аны жаман көрүшкөн. Алам ярау кам ахлакна qablahum minal qurun annahum ilayhim la yarji'un. Кийинки аятта Аллах айтып атат, алар көрүшпөйбү дейт. Буларга чейин канчалаган көптөгөн коомдорду биз талкалап койгонбуз дейт. Көптөгөн коомдорду талкалап, өлтүрүп жок кылганбыз. Annahum ilayhim la yarji'un. Эми алар кайтып келбейт дейт. Канча бизден күчтүү коомдор, элдер жашап өтүп кетти, жок эми алар. Бүгүн жок. Болсо дагы бир дастан болуп калган, жомок болуп калган, бир окуя болуп калды. Акыйкатта эчтекеси жок. Allah aytып атат, annahum ilayhim la yarji'un. Эми алар кайтып келишпейт. Wa in kullun lamma jami'un ladayna muhdarun. Акыркы аятта Аллах айтып атат, алардын бүт бардыгын биз өзүбүздүн алдына алып келип, хазир алабыз дейт. Muhdarun жерде хазир деген сөз бар. Түшүнүңөрбү? Алардын бардыгын хазир кылабыз дейт. Кыямат күнү келгенде элдин бардыгы алдың өткөн коом, азыркы коом, кийин акыркы чейин келаткан коом бүт бардыгын ладайна мухдарун, бардыгы биздин алдыбызда турат дейт. Ошол күн келет, эсеп күтүн келет. Ошо эсеп күнү келгенде Аллах субханаху ва таала эми сурайт. Ким пайгамбарга ишенди, ким эрчиди, ким пайгамбарды кордоду, шылдыңдады, жаман акарат кылды. Ошол күн келет. Ал күнү эми ne болот? Я хасратан илал ибад, бендилер үчүн өтө өкүнүчтүү акыбал болуп калат. Өкүнүчтүү акыбал болуп калат. Ошон үчүн пайгамбарлар келген, иман келтиргендер бактылуу инсандар, иман келтирбегендер бул дүйнөдө да кор болгон, азапка келип жок болуп кеткен бардыгы, жана ахиретте дагы кор болушу анык. Ошон үчүн пайгамбарлардын тарикасы алар сөккөнгө сөгүп жооп берген эмес, урушкан эмес. Болгону далилдин негизинде сүйлөшкөн. Пайгамбарлар бүт далилдин негизинде сүйлөшкөн. Акылдуу инсандар алар бирөөдү акырат кылган эмес, бирөөдүн ачуусуна тийген эмес, болгону далил менен түшүндүргөн. Бул эл караңгы эл, карапайым эл түшүнбөйт. Ошон үчүн аларга теңелип, алар деңгээлге түшүп, алар менен уруштун кажети жок деп, болгонуну Аллахтын сөздөрүнү алар далил менен далилдеп берген. Бирок тигилер караңгылыкта болгон үчүн түшүнө албастан пайгамбарларга каршы чыккан. Бүгүнкү доордо ошондой. Ошон үчүн ислам дини бул эң таза дин. Ислам дини ар бир сөзүндө далили бар дин. Ар бир нерсенин артында хикматы да бар, данышмандыгы да бар, далили да бар. Кур'ан-ы Карим пайгамбарлар эч качан далилсиз сүйлөбөйт. Акыйкат аны бир гана маселе адамдын табияты туура болсо, таза болсо аны кабыл кылат. Табият бузулган болсо кабыл кылбайт. Фитраталлахи аллати фатаран-нас алейха. Фитрат деген ошол. Табият салим болсо, табият салим дегени анын түшүнүгү туура, аң сезими туура болсо, диндин хак экендигине жөн эле кабыл ала берет. Табияты бузулган болсо, фитраты бузулган болсо, ал кабыл кылбайт. Ардекени айтып шултоо кылып каршы чыга берет. Ошон үчүн табияттын салим болгондугу, табияттын фитраты таза болгондук бул Аллахтын тараптан берген эң чоң неамат. Эң чоң неамат. Фитраты салим болгон адамдар бул дүйнөдө да бактылуу болот, ахиретте да бактылуу болот. Алла таалам кимге жакшылык кааласа, ага фитрат салима насип кылат. Туура түз түшүнүк, акыйкатты көрсөтө турган көз басират насип кылат. Ошон үчүн фитратта сураш керек, Алладан хидаятта сураш керек. Пайгамбарлар келген, ушундай жол алган, бирок пайгамбарлар урушкан эмес, талашкан эмес, акырын айтып коюп, калганын Аллага тапшырып кетише берген. Түшүнүңөрбү? Калган эми тавхид боюнча маселе иншалла кийинки аяттарда ваятуллахумул арзул майтаден иншалла кийинки аятта келет иншалла кийинки сабакта. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта